Ош шаарындагы мектептерди барып силер көрдүңөрбү? Бүгүнкү күндө кандай акыбалда Ош шаардык мектеп? Бир класстын ичинде 70-тен 80ден бала окуп аткан, 60тан бала окуп аткан случайлар бар да. Ошто бир класста 70-80 бала окуп жаткан мектептер бар экени айтылды. Маселени калаанын мурдагы мэри, жогорку кеңештин депутаты Таалайбек Сарыбашев парламентте көтөрдү. Эл өкүлү Ош шаарында мектеп жетишсиздиги курч экенин айтып, аны чечүүнү жергиликтүү бийликтин өзүнө жүктөп койбостон жардам берүүгө чакырды. Мына башталган мектептер көпчүлүгү бүтпөй турат. Мына бүгүнкү күнгө чейин. Азыр бүт мына ички миграция Ош шаарындагы тегерегиндеги райондордон бүт Ошко алып келип, бир класстын ичинде 70-тен 80ден бала окуп аткан, 60тан бала окуп аткан случайлар бар да. Ошон үчүн Бишкекти мен билбейм, Бишкекте мына былтыр 15 мектеп курулуп, бир топ жакшы иш болуп калды да. Ош шаарына дагы кайта ошол мектептерге кошумча кылып кошпойсуңарбы? Анткени менен Ош шаардык билим берүү башкармалыгы бир класста 70-80 бала окуйт деген маалыматты четке кагып, мурдадагы мындай факты болгон эмес деп төгүндөдү. Учурда эң көп дегенде бир класста 45 бала окуйт деп билдирет шаардык башкармалык. Киров мектеби, Ломоносов мектеби, Макаренко мектеби, ушул мектептерде окуучулардын саны көп, бирок максималда 45ден ашпайт. Бир класста. Бир класста 3төн отуруп калышат, 20 мектеп ушул мектептерде. Так неме боюнча бизде жалпы шаар боюнча орточосун алганда 32-33төн тур келет. А бизде 90 миң окуучу окуйт. Ошондо эгерде жанагындай окуучуларды 25-30дан кылып окутабыз дей турган болсок, анда бизге дагы бир 50 мектеп керек болот да. Аны мамлекет кура албайт. Анын үстүнө шаардын борборлорунда бизде 85-86 жылдан бери мектептер курулду. Ошто окуучулардын саны боюнча эң көп Нариман мектеби. Андан соң Киров мектеп гимназиясы турат. Аталган билим уясына баш бакканыбызда бир класста 50 окуучу окуган класстар бар экени белгилүү болду. Мектеп жетекчилиги кошумча имарат куруу керектигин белгилейт. Эң баланын саны көп деген класстарда 50-ге жетет. Андан болбосо 40тан окуучу. Мен дагы айтайын дегеним, мурунку күндөргө караганда бир аз жеңилдик бар. Сменаларды 3-кө түшүрүп, балдардын санын азайтып, колдон келишинче аракет кылып жатабыз. Дополнительный корпус салып берсе, жалпы ушу Киров мектеп гимназиясынын жамааты окуучуларга абдан чоң ыңгай жаралат эле деген ойдомун. Ошондо эң аз дегенде 40 эле экен да, э? Ооба, 40 эң аз дегенде. Класстардын саны параллель класстардын? 10-го жетет. Ошол эле учурда ар бир класста 25 окуучу болушу үчүн Ош шаарына дагы 50 жаңы мектеп курулушу керек болот. Албетте ага республикалык, жергиликтүү бюджеттин да даремети жетпейт. Мындан улам мектеп курууга кызыктар эл аралык демөөрчүлөр жана ишкерлерди тартуу зарылчылыгы келип чыгууда. Ал үчүн жеке менчик мектеп курууну каалаган ишкерлерге жеңилдик берүү сунушталат. Албетте жеке менчик мектептердин санын көбөйтүүгө дагы мындай мамлекет шарт түзүш керек да. Эми баягы шарт түзгөндө кандай жана документация маселелерин бир аз жеңилдетип бериш керек. Себеби азыр бала бакчаларда дагы лицензиялар алынып, баягыдай процесс кетип атпайбы? Мектепке да ошол жагын жеңилдетип, тек гана программасын гана көзөмөлдөп, кайсы бир деңгээлде негизги программаны стандарт кылайык. Калганын ошол ишкер өзү түптөп алат. Бирок ошону да курууда жанагы жерди алып, имарат куруп, аны жеке менчикке мектеп катары куруудагы толтура документтер жүдөтүп салат да. Ошондуктан аларга жеңилдик берип, керек болсо колдоо көрсөтө турган жана мектеп, анан мамлекет, анан жеке менчик дегенде бир өнөктөштүктө дагы тескерисинче колдоого алып, жеке менчик мектептер көбөйгөндө, балким бул көйгөйдүн дагы чечилүүнүн бир тарабынан чечилип баштамак. Ош шаарында 30дан ашуун жеке менчик мектептер бар. Аларда билим алган окуучулардын жалпы саны 10 миңге чукул. Мындагы цифранын аздыгы көйгөйдү чечүүгө жакшы жардам бере албагандыгынан кабар берет. Ошондой эле орус тилдүү класстарга тартылып, Ош шаарынын четиндеги айылдардан катта окуган окуучулардын да саны көбөйүп барат. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.